Маалымат берүү боюнча ушуларга Ата-энеси сыртта жүргөн балдардын укуктары, тарбиясы жана жүрүм турумун көзөмөлгө алуу тууралуу иш-чара аймактарда жүрүп жатат. Бул жолку отурум Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө өттү. Айыл өкмөттөгү 13 айылдын башчылары жыйынга чакыртылып, миграцияга байланыштуу мыйзамдар тууралуу түшүнүктөр берилди. Баланы тарбиялап, атай таштап кеткен, тайнем менен тайтады. Өзү алар деле бир жакында Россиядан келди. Ушу акыбалы оор, бир кийимин карасаң кет. Эми ыйлай турган да акыбалы. Ушундай адамдар көп бизде азыр мына туура айтканда. Адамдар айтып атат, Априкун столго таштап кеткиле, сосуз неме менен бирге кызматташта иштегиле деп. Расмий камкорчулукту тариздөө балдардан баш тартуу деген эле эмес. Жоош айыл аймагында балдарын жакындарына калтырып кеткен, миграцияда жүргөн ата-энелер көп. Алардын бул жактагы балдарын чоң атасы, энеси карап жатканы менен ата-эненин көзөмөлү жетишсиз экенин айыл башчылары айтышат. Ошондуктан аларга биргелешип тарбия берүү жана ишеним кат аркылуу көзөмөлдөө эң туура экенин кошумчалашты. Таштаса, себеби азыркы күндө зорлук зомбулук көргөн мигранттын балдары дагы бар. Азыр эле ушу иш-чарада көрүп өттүк. Ошол болбогон эмне үчүн жеңеси ургандыгы, сабагандыгы, же болбосо башка түрлүү эмнелер менен ушу жаш балдар өлүмгө душар болгондугун дагы азыр көрүп атабыз. Ошондуктан натуралдык, мыйзамдуу түрдө ошол адамга таштаса, демек социалдык коргоо жагынан дагы текшерилип көзөмөл салынат экен. Бул жакшы нерсе. Деген менен Кыргызстанда өкмөттүн камкорчулук жана көзөмөлчүлүк жөнүндө токтому толук кандуу аткарылбай жатат. Мыйзам боюнча ата-эне балдарын юридикалык нотариус аркылуу чоң ата энесине калтырып кетсе, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдө дагы тоскоолдуктар болбойт эле. Негизи мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгерде ата-эне миграцияга кетип 6 айга чейин калтыра турган болсо, бир тууганына, башкасына сөзсүз ишеним кат калтырып кетиш керек, нотариалдык түрүндө аны тариздеп. Эгерде 6 айдан ашык кете турган болсо, анда социалдык коргоо министрликтин жергиликтүү өкүлчүлүгүнө кайрылып, ал жактан тариздөө документине жазып кетиш керек. Сөзсүз түрүндө. Бир тууганына калтырабы, башкасына калтырабы. Жаш активисттер жакынкы жылдары миграция агымы токтобой турганын, андыктан мигранттын ата-энелерине укук милдеттерин так үйрөтүү керек дешет. Анткени бул жакта калган балдарды алар тарбиялап жатат дешет алар. Мигранттардын балдарын биз канткенде жакшы бир келечекке жакшы бир муунду ала алабыз деген бизге бир мындай бир маселе келип такалып атат да. Биз жакшы бир муунду алышыбыз үчүн биринчиден биз ошол мигранттын өздөрүн тарбиялашыбыз керек. Ошо балдардын ата-энелерин жакшы бир багытка бурушубуз керек да. Өкмөт камкорчулук жана көзөмөлчүлүк жөнүндө токтомду 2013-жылы чыгарган. Бул документ мигрант ата-энелердин Кыргызстанда калган балдарын мыйзамдуу камкордукка алууну көздөйт. Ал аркылуу сот, милиция жана мүлктөргө байланыштуу маселелерди юридикалык жол менен чечсе болот. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.